элге да кайрыла кетет элем, ошо шаарыбыздын жарандарыбыз, жашоочуларына дагы бизге убакыт бергиле. Ушул чыдап туруш керек biraz. Мына жакын арада эле ошол жанагы Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Мен дагы ушул жерден отуруп талапты да катуу койдук. Ушул июль айынан кечиктирбей ушул тендерди өткөрүшүбүз керек. Мэрдин поручениясы менен мына проект болжол менен где-то бир жылга мындай специалисттерди алып келебиз деген оюбуз бар. Мен ойлойм, ушу силер аркылуу да элге да мындай бир маалымат жетип, ушул бир түшүнүктүү болот да. Ошону мындай мамлекеттик деңгээлде чечилген атабы? Жакын арада ошол биз өзүбүзгө коюп, көрүп, анан ошол Бакуга да барып, тажрыйба алмашып көрүп келели деген оюбуз бар да. Ушундай эле технология, бирок кичинекей көлөмдө Казакстанда да бар. Биздики кичинекей да эмес, биздики чоң да эмес, биздики орточо десек болот да. Бизде ошол күнүмдүк сарпталуучу суунун 130-135 миң куб сууну биз сарптайбыз ушу шаарыбызга. Биз ошонун 150 миңдигин сүйлөшүп атабыз, анткени шаар эми чоңоюп атат, өсүп атат. Алып келип өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, мына силерди да ошол жака чакырам, ошол жерден чогуу көрөбүз. Эгер действительно ошондой бул технология бизге лайыктуу болуп иштей турган болсо, анда биз ошону аракет кылабыз алганга.